Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен биздин тема The Present Continuous Tense. Өзүбүз билгендей эле, учурчак англис тилинде 3кө бөлүнөт. Учурга чейинки болуп өткөн чак The Present Perfect Tense. Белгисиз учурчак The Present Simple жана The Present Continuous Tense. The Present Continuous Tense узак учурчак болуп эсептелет. Узак учурчак окуянын дал ушул учурда сүйлөп жаткан учурда болуп жаткандыгын билдирет, чагылдырат. Демек, узак учурчак бизге сүйлөмдүн түзүлүшү этиштин эки формасынын жардамы менен түзүлөт. Узак учурчак этиштин эки түрүнүн жардамы менен түзүлөт. Биринчи түрү жардамчы этиш to be, ал жактарга жана түргө карай өзгөрүлөт. Мисалы, жекелик түрдө биринчи жакка I am to be этиши am болуп өзгөрөт. I'm. You are. Экинчи жакта you are. He is, she is, it is. We are, you are, they are. Ал эми негизги этиштерге келсек, негизги этиштерге бизге кыргыз тилиндеги кыймыл аракетти билдирген этиш сөздөрдүн баары кирет. Мисалы, ойноо, күлүү, чуркоо, ойлонуу, жатуу, туруу, күтүү, мажбур кылуу, билүү, жазуу. To jump, секирүү, to read, окуу, to sleep, уктоо, to cry, ыйлоо. Демек, бизге түшүнүктүү болду. Негизги этиштерге бизге кыргыз тилиндеги сүйлөмдөрдүн, кыргыз тилиндеги этиштердин баардык түрлөрү кирет экен. Мисалы, өзүбүз жогоруда айтып өткөндөй, present continuous бизге сүйлөп жаткан учурдагы, дал ушул учурда азыркы моментте окуянын болуп жаткандыгын билдирет. Этиштин негизги эки формасы, эки түрү менен, эки түрүнүн жардамы менен түзүлөт. Мисалы, мына сүрөттө биз көрүп турабыз, балдар топ футбол ойноп жатышат. Балдар бул үчүнчү жактын көптүк түрү, алар children. To be этиши a болуп өзгөрүп, негизги этишке ing мүчөсү уланып түзүлөт. Children are playing football. Балдар футбол ойноп жатышат. They are playing football. Алар футбол ойноп жатышат. My father is running now. Менин атам азыр чуркап жатат. He is running now. Ал азыр чуркап жатат. He бул үчүнчү жактын жекелик түрү. Демек, бизге to be этиши is болуп өзгөрүп, негизги этиш run сөзүнө ing мүчөсү уланып түзүлдү. Демек, балдар, жай сүйлөмдүн түзүлүшү бизге сүйлөмдүн ээси, андан кийин to be жардамчы этиши жакка карап формасын өзгөртөт. Андан кийин негизги этишке эч өзгөрүүсүз ing мүчөсү уланып, андан кийин айкындоочу мүчөлөр. I am drinking water. Сүрөттө өзүбүз көрүп турабыз. Мен азыр суу ичип жатам. Дал ушул учурда суу ичип жатат, баарыбызга белгилүү. You are drinking water. Сен суу ичип жатасың. He is drinking water. She is drinking water. We are drinking water. They are drinking water. Демек, бизге жай сүйлөмдүн түзүлүшү бизге баарыбызга белгилүү болду. Ал эми сүйлөмдүн терс формасы, тангыч формасы not бөлүкчө. Not сөзүнүн жардамы менен түзүлөт. Not сөзү бизге to be этишинен кийинки орунга коюлат. Мисалы, I'm not drinking water. Мен суу ичип жаткан жокмун, мен суу ичкен жокмун. Дал ушул учурда сүрөттө көрүнүп тургандай эле мен суу ичкен жокмун. Экинчи жакка You are not drinking water. He is not drinking water. We are not drinking water. They are not drinking water. Бизге терс сүйлөмдүн терс формасы белгилүү болду. Эми бизге суроолуу формасы, сүйлөмдүн суроолуу түрү to be этиши, to be жардамчы этиши сүйлөмдүн башына койсок, бизге сүйлөм суроолуу сүйлөмгө айланат. Мисалы, am I drinking water? Am
I drinking water? Men su içip jatamбы? Are you drinking water? Sen su içip jatasыңбы? Is he drinking water? Are we drinking water? Are they drinking water? Demek balдар, bizge belgili boldu. Present continuous сүйлөп жаткан учурду, дал ушул учурду чагылдырат экен. Бизге узак учурчакты сүйлөм түзүүдө окуянын кайсы учурда, кайсы убакта болгонун көрсөтөт экен, чагылдырып берет экен. Бизге сүйлөмдө көбүнчө биз мезгил бышыктоочко кирген сөздөрдү көбүнчө пайдаланып түзөбүз. Жардамчы сөз катары көбүнчө ушулар пайдаланылат. Мисалы, now, азыр, at this moment, азыркы моментте, still, азыр деле, все еще. At present, азыркы учурда. Мисалы, I am speaking in English now. Мен азыр англисче сүйлөп жатам. I am speaking in English now. You are listening to me at this moment. Азыркы учурда, азыркы моментте сиз мени угуп олтурасыз. Демек, барыбызга белгилүү болду балдар. My father is running now. Мезгил бышыктооч жардамчы сөздөрүн пайдаланып түзсөк дагы болот экен. Көбүнчө ушул сөз мезгил бышыктооч сөздөрүнү пайдаланабыз. Сүйлөмдүн ээсин таап, аны жакка коюп, to be этишин ошого карата өзгөртүп, жана негизги этишке иң мүчөсүн улуу менен түзүлөт экен. My father is running now. Менин атам үчүнчү жактын жекелик түрү, демек бизге is to be этишин is болуп өзгөрөт. My father is running now. Демек бизге белгилүү болду. Бүгүнкү тема узак учурчак. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.